Бүгүнкү темабыз сөз айкашынын түгөйлөрүнүн байланышуу жолдору. Сөз айкашынын же сүйлөмүн тутумундагы сөздөр бири биринен ажырап, өз алдынча чачкын жашай албайт. Алар тилдин грамматикалык мыйзамына ылайык өз ара байланышта болот. Ошондо гана сүйлөм түзүлүп, адам оюн билдире алат. Сүйлөмдөгү сөздөр эки каражаттын негизинде байланышат. Биринчи каражатыбыз синтаксистик каражат. Бул эмне деген сөз? Сөздөрдүн интонация аркылуу жана сөздөрдүн орун тартиби аркылуу байланышы. Экинчиси морфологиялык каражат. Бул жөндөмө жана жак мүчөлөр аркылуу байланышы. Бул каражаттарга жана сүйлөмдөгү аткарган синтаксистик милдеттерине ылайык сөздөрдүн өз ара байланышы экиге бөлүнөт. Өзүңөр көрүп тургандай, бул тең байланыш жана багыныңкы байланыш. Тең байланыш аркылуу байланышкан сөздөр грамматикалык кейпи, формасы жана синтаксистик милдети бирдей болот. Мисалы, биз ата-энени, мугалимдерди сыйлоого милдеттүүбүз деген сүйлөмдү карагыла. Бул жерде тең байланыштагы сөздөр ата-энени, мугалимдерди экөө тең кимди деген суроого жооп берип, өз ара тең байланышта туруп атат. Багыныңкы байланыш аркылуу байланышкан сөздөрдүн бири экинчисине багынычтуу болот. Бул байланыш төмөндөгүдөй жолдор аркылуу байланышат. Биринчи ыкташуу байланышы, экинчи таандык байланыш, үчүнчү башкаруу байланышы жана ээрчишүү байланышы. Эми мисал келтирип көрөлүк. Ыкташуу байланышы дегенибиз эмне? Ыкташуу байланышы. Бул байланышта багындыруучу түгөйү багыныңкы түгөй менен мүчөлөрдүн жардамысыз орун тартиби боюнча ыкташа байланышат. Мисалы, чоң жол, мыкты сүрөтчү, залкар жазуучу. Бул сөздөрдө багындыруучу түгөй багыныңкы түгөй менен мүчөлөрдүн жардамысыз орун тартип боюнча байланышты. Бул жерде карасак, жол багындыруучу түгөй, чоң багыныңкы түгөй. Мыкты сүрөтчү дегенди алалык. Мыкты сүрөтчү. Бул жерде сүрөтчүбүз багындыруучу түгөй, ал эми мыкты багыныңкы түгөй. Залкар жазуучу. Бул жерде багындыруучу түгөйүбүз залкар, жазуучу багыныңкы түгөйүбүз залкар. Эми таандык байланышка мисал келтирелик. Таандык байланышта багындыруучу сөз багыныңкы сөз түгөй менен илик жөндөмөсүндө туруп байланышат. Багындыруучу түгөйгө таандык мүчө уланат. Мисал үчүн, Баатырдын анты. Баатырдын анты. Жигиттин өнөрү. Жигиттин өнөрү деген сөздү алалык. Бул жерде багыныңкы сөз багындыруучу түгөй менен илик жөндөмөсүндө туруп байланышат. Мисалы үчүн, Баатырдын анты. Ал эми багындыруучу түгөйгө таандык мүчө уланып турат. Жигиттин өнөрү. Бул жерде да карагыла. Жигиттин өнөрү. Багындыруучу түгөй багыныңкы сөз менен илик жөндөмөсүндө туруп байланышып атат. Ал эми багындыруучу түгөйгө болсо, мына өзүңөр көрүп тургандай, таандык мүчө уланып турат. Эми башкаруу байланышы. Башкаруу байланышында багыныңкы түгөй багындыруучу түгөй менен барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүнүн биринде туруп байланышат. Мисалга алсак, мектепке баруу, китепти окуу,
китепканада болуу, жана башка мисалдарды келтирүүгө болот. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай, баруу деген багындыруучу түгөй, мектепке деген багыныңкы түгөй менен барыш жөндөмөсүндө туруп байланышып атат. Экинчи сүйлөмдү карагыла. Китепти багыныңкы түгөй, окуу багындыруучу түгөй, багындыруучу түгөй багыныңкы түгөй менен табыш жөндөмөсүндө туруп байланышып атат. Үчүнчү мисалды карагыла. Китепканада болуу. Бул жерде мынакей багындыруучу түгөйү багыныңкы түгөй менен жатыш жөндөмөсүндө туруп байланышат. Ушундай эле мисалды чыгыш жөндөмүнүн мүчөсү менен байланышканда көрүүгө болот. Андан кийинки ээрчишүү байланышын карагыла. Бул эми ээрчишүү байланышты биз өзгөчө байланыш дейбиз. Себеби ээрчишүү байланышы сүйлөмдүк, эгерде жалаң сүйлөм түрүндө келип калса, сүйлөмдүк касиетке ээ. Карагыла. Мен дүйнөдө 3 нерсени жаман көрөм. Калпайтуу, кытмырлык, ичи тардык. Бул жерде сүйлөмдүн ээси биринчи жакта жекелик санда турат. Ошондой эле баяндоочу дагы биринчи жакта жекелик санда турат. Ал эми экинчи сүйлөмдү карагыла. Алар жылкыдай алыс чуркай албайт. Демек, бул жерде алар көптүк санда биринчи жакта турат. Ал эми чуркай албайт дегенди карасаңар, бул жерде эмне болуп калды? Ээрчишпей калды. Эмнеси боюнча ээрчишпей калды? Алар деген көптүк санда турса, чуркай албайт деген жекелик санда турат. Демек, ээрчишүү байланышы дайым эле боло бербейт экен. Айрым учурда баяндооч ээни сан боюнча же жак боюнча ээрчишпей калган учурлары болот экен. Экинчи мисалды карайлык. Ал менин калемим. Ал сүйлөмдүн ээси. Бул жерде үчүнчү жакта туруп атат ал деген. Калемим десек, бул биринчи жакта туруп атат. Көрдүңөрбү? Бул жерде эмне боюнча ээрчишпей калыпты? Демек, баяндооч ээни бул жерде жак боюнча ээрчишпей калды. Мына ушундай. Бул мисалдарда бул ээрчишүү байланышы өзгөчө байланыш деп аталат. Жана айтып кеттик себеби булар сүйлөмдүк касиетке ээ.